Кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесине карата Талас облусунда 2022-2023 окуу жылында Бектур агай кербени уюштурулган. Анын алкагында облустун бардык билим берүү мекемелеринде Бектур Исаковдун усулдук ыкмаларынын алкагында ачык сааттар өткөрүлдү. Бектур агай окуу кербенин жыйынтыктоо максатында Талас билим берүү усулдук борбору тарабынан педагогикалык сарамерден уюштурулду. Анда мугалимдер көрсөтмө катары колдонгон окуу куралдары көргөзмөгө коюлду. Кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун педагогикалык усулдарын жайылтууга арналган иш-чарага физика жана математика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев катышты. Ал Орто Азияга таанымал болгон Бектур Исаковдун жасаган эмгектерин, анын аркасында келе жаткан жоон топ шакирттерин көрүп, Талас облусунда илимий педагогикалык мектеп түзүлүп калганын белгиледи. Бул кишинин басып өткөн жолун карап көрсөк, чынында эле гениалдуу педагог деп айтсак болот. Биз эмне үчүн башка элдердин, башка журттардын баягы педагогдорун даңазалайбыз? Мынакей өзүбүздө эле турат. Аркасынан миңдеген, 10 миңдеген окуучулар, мугалимдер чыккандын өзү, демек биздин мамлекеттик тилдин, кыргыз тилинин келечеги кең экендигин, анын укуктук нормативдик базалары күчтүү экендигин айгинелеп турат. Республикага дагы агайдын көзү тирүү кезинде кеңири жайылтуу маселесин көтөрүү боюнча өзүнчө иш-чараларды камдап даярдап атканыбызды билгизип койгум келет. Педагогикалык сарамерденде мугалимдер Бектур Исаковдун Манас алипеси, Сават алипеси усулдук китептеринин негизинде түзүлгөн суроолорго жооп беришти. Сарамерденде мугалимдер топ-топко бөлүнүштү. Алгач Манас жана Талас райондук шаардык мектептеринин мугалимдери кескелишти. Экинчи топко Айтматов жана Бакаята райондорунун мугалимдери таймашты. Агайдын методу эң жөнөкөй, агайдыкы майдадан жогоруну көздөй баштайт. Бул нерсе кичинекейден жогоруну көздөй кетет дагы. Мындан сырткары Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесинин алкагында ачык сааттарды, ачык эшиктер күндөрүн мыкты уюштурган мугалимдерге жана уюштуруучуларга Бектур агай төш белгилери тапшырылды. Сарамерденге мугалимдер жогорку даярдыкта келишкен. Жыйынтыгында Талас шаар райондук билим берүү бөлүмүнүн мугалимдери жана Айтматов районунун мугалимдери биринчи орунду ээлешип, баш байгеге коюлган бирден тайды жеңип алышты. Ал эми Манас жана Бакаята райондорунун мугалимдеринен турган командаларга 11 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырылды. Баш байгени жеңип алган мугалимдер кубанычы менен бөлүштү. Эң жогорку балл биз Талас районун жеңип алдык. Командасына таберик. Ушул тынбай бир жуманын ичинде аябай катуу даярдык менен көрдүк. Агайдын методикаларын жакшы өздөштүрүп турубуз, берген суроолордун так туура жооп бергендибизден калыстар тобу эң жакшы баллды бизге кайратты. Бүгүн биздин кубанычыбыз койнубузга батпай отурат. Кара бура мына эң биринчи байгелүү орунду ээлеп, мынакей тайды утуп кетип атканыбызга абдан сүйүнүп, эми айлыбызга абдан жакшы маанай менен барабыз. Педагогикалык сарамерденде суроолор. Ал жерде сарамердендесе айрымдар ойлоп калышы мүмкүн, ыр, би, хор, макала каттары болду окшойт деп. Андай болгон жок. Ал жерде тапшырмалар, суроолор болду. Бектур агайдын методикаларынын негизинде Манас алипеси жана Сават алипеси, Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур агай деген китептин негизинде ар кандай суроолор түзүлгөн. Ошол суроолор менен мугалимдер таймашты. Кыргыз эл мугалими Бектур Исаковдун 80 жылдык мааракесине карата уюштурулган педагогикалык сарамерденге облус боюнча 60тан ашуун мугалимдер катышты. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.